Каныкей деген ысым учурда көптөрдүн көңүл чордонунда. Ырчайымдын өзгөчө стили, өз айтмакчы обу жоктугу дагы атактуулуктун жаңы доорун тартуулады. Кичинесинен оор турмушка бышкан Каныкей 11 жашында атасынан ажырап, агасы менен апасынын колунда өстү. Алдыда карапайым үй бүлөдө чоңойгон ырчынын атактуулукка карай бет алган кадамдары туурасында кеп кылабыз. Менде үн эле бар эле. Үн, ыр, менин талантым бар эле. А бирок ошону ачып профессионалдуу түрдө көрсөтүү бул ошол менин продюсеримдин колунан келди. Иштешүүдө колдоо көрсөткөн профессионал адамдар мени Каныкей кылып таанытууга аябай чоң салым кошту. Буга бир гана менин чоң эмгегим эмес, ошол кезде ошо тарбиялап, даярдап, келбетти имидж деп айтылат. Ошону даярдап чыгарган бул менин биринчи продюсерим чоң салым кошту. Ошондуктан аябай биз мындай официалдуу, профессионалдуу, жандуу, саркеч болуп чыктык деп айтсам болот да. Бул ошо менин проектим Каныкей. 2009-жылы официалдуу чыкты. Негизи ошол сахнага чыгаардан мурун ошо продюсерим мен аябай чоң даярдыктан өткөздү да. Менин оюмча ошо продюсеримдин көрөгөчтүгүнөн деп ойлойм. Анткени мен жаш кыз элем ал кезде. Мен мындай бир универсальный солдат сыяктуу элем да. Айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарчу элем. Бир гана мага багыт көрсөтчү да ал. Анан ошо багытын мындай кымтыгы жок аткарар элем да. Ал менин үнүмдү көпкө укту, менин ырларымды баалады, тыңдады. Анан ушундай бул өзгөчө үнгө ушундай өзгөчө бир нерсе керек деп ушундай чыгарган ыктымал деп ойлойм да. Менин турмушумда негизи менин турмушумда жолуккан адамдарга, себептерге, ошо иштеген адамдарыма аябай ыраазымын. Ошонусуңары ошо продюсеримдин дагы ошо менин талантымды ачканына аябай ыраазычылык айткым келет да. Мындайча айтканда ал менин талантымды ачты. Элдер айтат өзгөчөсүң деп, бирок мен атайын өзгөчө болууну деле самабайм, каалабайм деле. Бир гана менин үнүм өзгөчө. Ошол үнүм өзгөчө үнгө шайкеш кылып, мени жараткан адамдар мындай имиджди тартуулашты. Бирок элдер айтканы үндүн өзгөчөлүгү бул албетте бар. Аны мен тана албайм, анткени бул үндүн өзүндө, табиятында бар. Мени менен ошо 2006-жылдан бери ошол аралык бою иштеген бул ошо Жолдош Апасов. Ошо биринчи күндөн тарта менин үнүмдүн ошол ачылганынан тарта, укканынан тарта иштешип келаткан адам. Бул адамга аябай чоң баа берем жана мен ыраазымын. Ошо 2007-жылдын башы болуш керек, ушу март айлары эле же эрте жазда болчу да. Мамасадык Багышев деген жигит бар, өзү жакшы элге башы көрүнүп калган атактуу продюсерлердин бири. Ошол жигит мен мурда тааныш болгом аны менен. Ошол мага кезигип калды. Жолдош байке, сизде бир чоң бир жумуш бар эле. Ушундай бир кастингден кастинг өткөрүп атып бир жакшы ырчы кызды таап алдым. Бирок ырчы болоорун болбосуна пока көзүбүз жетпейт, бирок бир үнү башкача бир стили, тембри бар экен депчи. Анан мен дароо макул болдум. Алып кел ошону көрөлү, ошол кызды көрөлү деп үнүн студияга алып келип бир-эки ырын ырдатып көрсөк, эме жөн эле Бьорктун бир Кренберристин бир эки эле ырын кайрыктарын кайрып койду. Ошондо мага бир какой-то бир удивление, бир эме жаралды да. Үнүндө бир кандай бир кооздук, бир эң кулакка жагымдуу бир тембр бар экенин мен да сезип калдым дагы. Анан Мамасадыкка айттым.
Мамасадык бул кыздан да бир нерсе чыгаралы десек, Жолдош байке буга деген музыкалык бир стилди тапсак болот эле. Кандай стилде чыгарсак болот? Анан эми бизде Кыргызстанда көбүнчө кандай бир жанр, стиль аткарылбай келет ырлардачы. Ушу рок стилди алып көрсөк кандай болот деп мен да өзүмдүн оюмду айтсам, Мамасадык аябай жакты да. Эми таптакыр эле жанагындай кара черный рок эмес, бир ушу кыргыздын жыты колорит аралашкан кыргыз жыттанга бир өзүнчө бир альтернативдүү этно рок чыгарсакпы деп ошондой. Себеби Каныкейдин өзүнүн үнү ошол жака тартып турду да. Анан ойлонуп отуруп, ошол эң биринчи мен жазып берген ошо аранжировкам «Кой берегиң мени кайгы». Ошол Каныкейдин мындай айтканда визитный карточкасы болду го деп ойлойм да. Ошолорду жазып бүтөрү менен эле бир жуманын аралыгында клипти тартып бүткөнгө жетишти. Мамасадык багыш өзүнүн баягы аябай ишмердүүлүгүнүн аркасында. Ана клипти тартып бүтүп эле сразу элдин жанагы эмесине койдук, сынагына. Койгондон кийин Кудай шүгүр алынып кетти. Бир жаңы стиль болду. Кыргыз үчүн бир жаңы жаңылык болду окшойт. Анан биз уже иштин көзүн таптык окшойбуз. Ошондон кийин ушу Каныкейге именно альтернативдүү этно рок жанрын ыйгардык да. Биз сиз ушул стилден кайтпаңыз деди Мамасадык. Ушул стиль менен аягына чейин чыгалдым. Ошондон бери ошо Каныкейдин ошо биринчи стилин мен таап бергем бул жерден. Эми тапканда бул деген жаңы эле нерсе эмес, бул Европада аябай өнүккөн жанр. Просто бизде кыргыздарда ошол нерсе көп угулбай, элдин арасында популярдуу эмес да. Эми азыр Каныкейдин артынан ошондой рок стилдер дагы ырчылар уже көбөйүп баратат. Мунун дагы биз жаңылык киргиздик деп дагы мактанып деле айтсак болот да. Эми элдин да ошол угармандар дагы ошондой рок стилди уга турган саны да көбөйдү. Анан ошондон бери эле ушу Каныкей менен иштешип келатам. Каныкейдин өзүнүн аябай тырышчаактыгы, эмгекчилдиги мага аябай жагат. Тыбырап эле бир орунда тура албайт да, бир какой-то бир өзүнүн энергетикасы ушундай ашып-ташып турган сайын ошол энергияны да кишиге өткөрүп салат да. Анан бир нерсеге бир шыктандырып таштайт. Мен ошол Каныкейдин ошондой нерсеси дагы мага да ошол ишти ийгиликтүү алып кетишке аябай чоң түрткү берди окшойт. Мисалы мен музыканы кеч баштадым. Чыныгы профессионалдар үчүн мисалы музыканы кеч баштадым. Анткени мен музыкага 20 жашымда гана бардым. Буга чоң түрткү болуп, ушу менин биринчи продюсерим мындай чоң салымын кошту десем болот. Анткени биз жаңы таанышкан кезде ал менин талантымды ачты да, мени өрчүттү, өстүрдү. Ошондо айтты: "Каныкей, сен сөзсүз музыкалык билим алышың керек" деди да. Ал кезде мен 19дан 20га карап калгам. Музыкалык окуу жайына тапшырдым. Мураталы Күрөңкеев атындагы училищега. Ошол жерге тапшырганда менин аябай табитим өстү. Мен ушу кээде өкүнөм да, ушу мени эрте бергенде балким мындан дагы чоңураак билим алып, ачылат белем деп ойлойм. Бирок кеч болсо дагы ошол музыканы түшүнүп, ыргагын сезип, дүйнөлүк музыканы мындай байкап, божомолдоп, аябай чоң мындай бир музыкага сүңгүп кирдим десем болот да. Бирок ошентсе дагы жакшы ийгиликтерди жарата алдым. Анткени ошол окууну бүткөндөн кийин азыр консерваторияга тапшырдым. Консерваторияда билим алам. Бирок аябай начар окуйм. Кээде жетишпейсиң, мындай турмуштук жагдайдан кээде жетишпей каласың. Бирок ошентсе дагы ыраазымын да, ушундай музыканын бар болгонуна ыраазымын. Азыр 3-чү альбомдун үстүндө иштеп жатам. Эми музыка бул бир күндө чыкчу нерсе эмес. Буга ой толгоо керек, мезгил керек, убакыт, учур керек. Ошон үчүн 3-чү альбом бул менин Каныкейдин чоңойгон кези болуш керек деп ойлойм да. Анткени биринчи альбом бул башат, экинчи альбом бул кандайдыр бир жашоонун бир жаңырыгы, 3-чү альбом кандайдыр бир сүйүүнүн ыргагы деп ойлойм да. Азыр ошону талдап, ойлонуп, жазып жүргөн кезимде.
кийим чеберчилик боюнча айта турган болсом, азыркы учурда мен Айдай Асангулова, Жумагүл Сариева деген чоң мындай өз ишин мыкты билген дизайнерлер менен иштешем. Аябай эмгектери зор. Менин өңүмө, келбетиме, деги эле музыка дүйнөсүнө мага кошкон салымы чоң. Мисалы үчүн мен өзүм дизайнер катары негизи эле Каныкейдин өзүм жеке инсан катары дагы, дизайнер катары дагы ошо Каныкейдин чыгармачылыгын абдан баалаган кишилерденмин. Анан ушу Каныкей менен биринчи таанышканда ал мода жумалыгынан биздин коллекцияны көрүп, анан ушу кийиздерди аябай жакшы көргөнүн айтып, анан экөөбүз таанышып калганбыз. Андан кийин ошол биринчи жолу иштешип баштаганда ошол көпөлөк деген ырына ошого клипке биз ошо кийиз атай ошол кийимдерин жасап бердик. Ошондон баштап чогуу иштешип баштадык. Каныкей менен иштеп баштаганда баягы кийиз өзү аябай кызыктуу материал, аябай көп нерсени жасаса болот анда. Түстөрдү дагы өзгөрткөнгө, формаларды да өзгөрткөнгө аябай кызыктуу материал. Каныкей дагы өзү абдан кызыктуу адам болгондуктан бизге иштөө жеңил. Эң биринчи менин стилистим, визажистим бул мен Замира Молдошева менен иштешкем. Ага дагы аябай ыраазымын. Менин ошо келбетимди, өңүмдү ачып дегендей чоң салым кошконуна. Каныкей 4-класста окуп жүргөн кезинде апасы Орусияга иштегени кетип, алагасы менен бул жакта калат. Кичинекей кыз сабактан кийин акыга кулпунай тергени чыгып, тапкан акчасына үйгө азык-түлүк алып келчү. Муну бизге ырчынын апасы буга чейин бир да жолу теле радиого интервью бербеген Гүлшан Койкеева айтып берди. 23 жашымда төрөгөн. Каныкейдин салмагы аябай аз, бирок кадимкидей эле 9 айлык салмагы 2600 болуп төрөлгөндүктөн ошондуктан арык болуш керек. Бирок Раматылык атасынын эмес тукуму арыкты, ошондон ошол жакта тарткан болуш керек. Бала бакчага 1 жашында барган, баспай. Бала бакчадан басты 1 жаш 1 айында. Мен сразу жумушка чыгып, бала бакчага жеткирип койдум. Бала бакчадан ырдачу. Ошо бала бакчадагы кезинде эле Каныкейдин таланты бар экенин биз этибарга алган эмес болушубуз керек. Бирок ошондон баштап ырдап, мектеп жашында жүргөндө дагы конкурстарга катышып ырдап турчу. 11-класстан эң биринчи алгачкы жолу элге таанылган, элге ырдаптыр деген ошондо 11-класстан Титаникти англисче аябай жакшы ырдаган. Өзгөчөсү, өзгөчө ойлонуусу, фантазиясынын күчтүүсү ошондо эле билинчү. Мисалы, микрофон жок болсо, микрофондун ордуна кадимки таракты алып эле мынтип кармап ырдачу. Таракты микрофон кылып. Аны эч ким ойлоп таппаган, эч ким айтпаган, өзү эле билип. 7-8 окуп атканда арзан эле үйдө кийген футболкаларын, көйнөктөрүн башкача тигип, башкача сайма сайып, ошондо эле бир башкача кылып алып, ал 10-11-класстан өзү эле бир башкача жаза алып, ал элдер эмне дейт, муну кантип кием деген анда ой жок болчу. Ал өзүнүн оюн, өзүнүн каалаганын ошондо аракеттенип эле аткарып кыла берчү.
ардеме бирдемеден эле бирдеме жасап, ал мындайды сатып бериңиз, анан муну кылам деген эмес. Өзүн эле өзгөчө курчактарга көп көйнөк тикчү. Кичинекейинде колго, ийне менен, машинкага эмес, колго. Азыр ойлосом, ошол кичинекейинен эле таланты бар, өзгөчөсү, өзгөчөлүгү ошондо эле уялбайт, тартынбайт, калпайтпайт. Мага өзүмдүн эң жөнөкөй кызым бала бакчадагы кезиндегидей өзгөрдү жакшы жагына турмушка чыкканда. Үй бүлөм деп калган үчүн мен үчүн ошол үй бүлөм деген сыймык сөзү жакшы жагына өзгөрдү деп мен эне катары эсептейм. Мен айтам ар дайым канекей бардыгына жетиш. Эки жакка тең жетиш. Мисалы, Америкадан келди, окуусуна барып үлгүрдү. Семьясы менен жакшынакай ошол үй бүлөсү биринчи орунда дегени жакшы жагына өзгөргөнү мен үчүн. Түшүнүктүүлүк менен мамиле кылып, Америкадан келип, Нарынга барып жашап келди. Күйөө баламдын ушунчалык жакшы сыйлаганы бирин-бири түшүнгөнү. Канекей ошол чөрөсүнө аралашкандан кийин кадимкидей аны күтөм, тамагын даярдап, эмне кылыш керек, жардам берип коесузбу мама дегенде ошолордун баарын бүтүрүп, ошо жумуштарды өкөлөп, батыраак бүтүргөнгө аракеттенип күтчүмүн. Турмуш жолун аттангандан кийин жок. Наоборот, куда сөөктөрүм күлдүрдүм. Мен гастролго барып келаткандай сезилип атат, гастролго барып эле келчүдөй сезилип атат деп Америкага кеткенде. Балда үчүн эненин жүрөгү ала тоодой бийик, ысык көлдөй терең, жердей кенен. Каныкей өмүр бою жаш болбойт да. Каныкей дагы чоңоет, үй бүлө курат дегендей. Албетте бактылуу болгон бул жакшы. Негизи бактылуу болуш бул өтө чоң бакыт деп ойлойм да. Ошон үчүн мен бактылуу кыз экенмин деп ойлойм. Анткени мага ушул жагдай, турмуш, ушул кесип, ушул учур буйурду да. Буйурду. Мен аябай жакшы мындай жаштыкты өткөрдүм. Мен аябай жакшы иштедим, жакшы маяна таптым. Бирок кеп байлыкта деле эмес. Мисалы, сен атактуу деле болгонуңда эмес кеп. Кеп ошо өзүңдү тапканыңда. Кеп ошол сенин ушу жашоого болгон маңызыңды билгениңде да. Ошол эң негизгиси. Ал эми байлык, мисалы үчүн, дос, курбу, сахна, булар табылат да. Муну иштесе болот, иштеп чыкса болот муну. Бирок эң негизгиси адам өзүнүн ордун тапканы ошол эң маанилүү деп ойлойм да. Анан ыраазымын. Мен бактымды таптым деп ойлойм да. Мен бактылуу кызмын деп ойлойм. Турмуш шартына көнүү керек да. Жагдайга караш керек, жакындарды сыйлаш керек, баалаш керек. Ошон үчүн мекенге кайттык, Кыргызстанга. Орун очок алыш керек, үй бүлө куруш керек. Ошон үчүн Кыргыз элине келдим, өзүмдүн жериме деп айтсам болот го. Бул жака эмнеге келип атабыз, ошону айтып койбойсузбу? Мен бүгүн силер менен өзүм жашоомдун бир учун бөлүшөйүн дедим. Менин ырдаганга чейинки бир турмушумду айтып берейин дегем да. Мен качандыр бир студент кезде ушул жерде иштегем. Кафеде. Кафеде. Анан бул жерде өзүм ар дайым тамактанам, ошол күндөн тарта. Демек, билет турбайсызбы кандай тамактар бу жерде даярдалат? Ооба. Ким болуп иштедиңиз эле? Официант болуп иштегем. Канча? Бир айча иштесем керек. Бир ай. Саламатсызбы? Кандайсың? Бул менин курбу кызым. Ошондон бери доспуз. Чогуу иштегенсиздерби? Ооба, бир күнү келгенбиз. Эсимде бар ошол күн. Ошодон бери дос болуп калдыңыздар. Ошондон бери досмун. Азыркыга чейин достошуп келем. Демек, достукка бекем экенсиздер, туруктуу. Ооба, анткени достук бул убакыт менен ченелет.
Каникей экөөбүз 8 жылдай болду. Таанышпыз. 8 жылдын ичинде ортодо көп нерселер болду. Каникейге менин дос болгоныма абдан кубанычтамын да, ушул адамга жолуктурганына. Биз ушул жака келип калып эле жолугуп калганбыз да, бир күнү келгенбиз. Анан мен эмнеден баалайм Каникейди? Каникей эч өзгөргөн жок. Ошол эле мүнөзү, ошол эле кулк мүнөзү. Өзү башынан эле ушундай өзгөчөлөнүп турчу да, кийиминен дагы. Ушу ырчы боло электе деле ушундай башкача кийинчү. Мен айтчумун, муну кийип эле койсочу десем, жок. Анан бирок ойлончумун да, бул өзүнүн стили болгондон кийин бул өзү оригиналдуу өзү башкача да. Каныкей биринчи жолу сахнага Супер Инфо гезити уюштурган супер концертте ырдап чыккан. Эң алгач ырчы супер дебют наамын алып, андан соң 3 жыл катар менен Супер ырчайым 2010, 2011, 2012 наамына ээ болгон. 2013 жылы заманыбыздын супер ырчысы аталып, Супер Инфо гезити ыйгарган жолдомо ырчыга Шри-Ланка аралына саякаттап келүүгө шарт түзгөн. Мен ыраазымын да, ушу дүйнөнү көргөнүмө ыраазымын. Мен көп элдерди көрдүм. Мен аябай ыраазымын да, ушул мындай кээде карап туруп ушу Кудайга да ыраазы болуп айткым келет да, мисалы ушундай талантты бергенине. Эми башка деле адамга деле бермек. Бирок ушул нерсени бергенден кийин ушунча деңгээлге жеткирип чыгарган, жанымдагы коштогон адамдарга дагы рахмат деп айткым келет да, негизи эле.